Күндүн маанилүү окуялары менен тааныштырып эфирде кабарлар. Студияда Мимоза Жани кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Оштогу обсервацияга алынган төрөт үйүндө ымыркай чарчап, энеси жандандыруу бөлүмүнө түштү. Июнь айында авиакаттам жанданып, бала бакчалар ишин баштайт. Постогу жол тескөөчүнү сүзүп, качып кеткен чек арачынын үстүнөн иликтөө башталды. Баткенде кылкандуу дан эгиндерин оруп башташты. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаевдин маалыматына караганда 29 майда вирус аныкталган 68 кишинин көпчүлүгү Орусиядан келгендер. Ош шаарында 2 адам, Нарын облусунда 4, Бишкекте 9, анын 26-сы Орусиядан келген курсанттар. Чүй облусунда 5, Баткенде 1, мындан тышкары Орусиядан келгендерден акыркы 1 суткада дагы 21 адамдан коронавирус табылды. Алардын арасында 11-и кош бойлуу аялдар. Ош шаардык төрөт үйүндө обсервацияда жаткан келиндин наристеси чарчап калды. Бул тууралуу анын ата-энеси, туугандары билдирди. Алардын айтымында ымыркай төрөлүп 5 күндөн кийин чарчап калган. Ал эми наристенин энеси азыркы учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Коронавируска 2 ирет анализ тапшырып таза чыккан. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз иликтеп көрдү. Men ölmesem meniga bolam tirik qolsin dedim. Desem hiç kim yok, bir insan yok. Bolam hozir reanimatsionda yotibdi. Ош шаарынын тургуну Хакимова Канубат айымдын кызы Ош шаардык төрөт үйүндө 9 майда көз жарган. Көп өтпөй 13 майда наристе чарчап калган. Ошол күнү эле төрөт үйүндө илдет катталгандыктан кызы обсервацияга алынып, ошол жерде калып калган. Айтымдарында андан бери 2 жолу анализ тапшырып, экөөндө тең таза чыккан. Өзүнө tutmakkem işe bolam desem. Өзүңдү колго ал. Наристең чарчап калганы Кудайдан деп телефон аркылуу сүйлөшүп сооротууга аракет кылдым. Ошондон бери кызым сүйлөй албай койду. Тамак дагы жей албай жатыптыр. Кызым менен чогуу жаткандарга чалып сурасам, кызыңыз эч нерсени билбей жатат, жыгылып түштү, эч ким аны карабай жатат деп айтышты. Азыр оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Же дарыгерлерге чалсам албайт. Кызынын абалы оор болгондуктан аны көрүп чыгууга, ал тургай карантинге алынууга да макул элек дейт. Алар наристенин каза болуп калган себебин жана эненин абалын биле албай жатышат. Эч ким жооп бербей жатат. Дартыбызды кимге айтабыз? Мени карантинге алгыла дедим. Анын абалын көрөйүн дедим. Yok, hiç kim cevap vermeyaptı. Ал эми бул тууралуу төрөткананын жетекчилигине байланышканыбызда окуянын чоо жайын мындайча түшүндүрдү. Аялдарыбыз аябай биздин мамилебизге, биздин немебизге муктаж болуп атса, жардамыбызга муктаж болуп атса, кантип эле карабай коелу. Мен өзүм бир нече жолу чыгып сүйлөшкөнмүн. Ошол операцияга алышат. Себеби дегенде отслойка болуп аткан. И баласы төрөлгөндө кичине баласы слабый болуп төрөлөт экен, уул төрөйт экен. Уул 1 кило 800 грамм. Баласы сразу эле эметкенде эле реанимацияга түшөт экен. Себеби дегенде 5-6 балл менен төрөлөт экен. Өзү нормада 10 балл болуп төрөлүш керек бала. Ош шаарында кырдаал курч деп бааланууда. Аталган төрөтканада жаткан энелер кечээ да нааразычылыгын айтып чыгышкан болчу. Бүгүн шаардык мэрия алардын шарты бар жерге көчүргөнүн маалымдады. Буга байланыштуу мындан аркы кадам көзөмөлдү күчөтүү менен коштолот. Көзөмөлдү күчөтөбүз, бирок бул көзөмөлгө бир адам же бир 10 кишинин немеси жетпейт. Мен азыр эфирден пайдаланып айтып кетким келет. Ар бир жаран биздин шаардыктар райондон келген негизи эле биздин Кыргызстанда жашап аткан жарандарыбыз өзү жеке жоопкерчиликти алып жашаш керек. Маалыматка ылайык, Ош шаары боюнча илдетке чалдыккандардын саны 179га жетип, 2 жаран каза болгон. Алардын көпчүлүгү төрөтканада катталган. Мимоза Жани кызы, Бексултанабиев, ынтымак. Кыргызстандагы бардык базарларда беткап режими жана башка күчөтүлгөн санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары катуу сакталышы керек. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Буронов республикалык чам штабтын жыйынында билдирди. Анын айтымында каладагы коомдук жайларда инфекция чыккан учурлар катталууда. Булардын бири Бишкек шаарынын жашоочусунун кайрылуусу болду. Ал вирусту ири базарлардын биринен жуктурган. Мындан улам Боронов бардык базарларда жана Бишкек шаарында санитардык эрежелерди сактоону тартипке келтирип көзөмөлдөө керек экенин белгиледи.
Учурдагы кырдаалга байланыштуу базарларда иштеп жаткандар жана ал жакка баргандар бет капты милдеттүү түрдө тагынуусу зарыл. Базар жетекчилиги ушул маселе боюнча тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөнүү толук жоопкерчилигине алышы шарт. Ошол эле учурда Бишкекте коронавирусту жуктургандар көп аныкталып жаткандыгына байланыштуу оорунун белгилеринин бар жогу тууралуу жашоочуларды кыдырып сурамжылоо иштери уланууда. Ыкчам штаб талаптагыдай тартипти орнотуу, санитардык көзөмөлдөө жана төрөт үйлөрүндө жаңы көз жарган аялдардын саламаттыгы үчүн тийиштүү коопсуздук шарттарын түзүү боюнча тапшырмалар берилди. 1-июндан тарта иштеп баштай турган тармактары боюнча биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берди. Анын айтымында бардык өндүрүш тармактары, калган тамак аш жана күнүмдүк турмушка керектүү буюм тайымдарды саткан дүкөндөр, бардык калкты тейлөө борборлору, аудит жана консалтинг компаниялары, рекламалык агенттиктер, эс алуу үйлөрү, пансионаттар, тарыхый жайлар ишин баштайт. Ал эми 5-июндан тарта Кыргызстандагы бала бакчалар ишке кирет. Анда ар бир бала бакча саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык тартипти сактоо менен иштөөгө даяр болушу керек. Берилген алгоритмдин негизинде иш уюштурулат, мэрия жана тиешелүү органдар текшерүү жүргүзүп, иштөөгө уруксат берет. Ошондой эле 8-июндан тарта ички аба каттамы жанданат. Бороновдун айтымында учактарда атайын тартип кармалып, жүргүнчүлөр аралыкты сакташы зарыл. Ош облусунун Алай районундагы Ташкор айылында жайгашкан санитардык карантиндик постто турган жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерин чек ара кызматкери сүзүп, ис суутуп кеткен. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Аширбаев билдирди. Маалыматка караганда, окуя 26 майда түнкү саат 22:00 чамасында Ош Сарыташ Эркечтам жолунда болгон. Анда чек ара кызматынын жоопкери BMW үлгүсүндөгү унаасы менен санитардык карантиндик постко келген учурда жол сакчысы өкүлү токтотуп текшерген. Ошол учурда пикир келишпестик жаралып, чек ара кызматкери жол тескөөчүнү сөгүп, унаасы менен сүзүп, буттарын тебелетип, окуя болгон жерден качып кеткен. Чек арачынын автоунасы 27 майга караган түнү саат 3:00 чамасында Гүлчө айылынын Борбордук базарынын алдынан табылган. 28 май күнү өзү кармалуу убактылуу кармоочу жайга 48 саатка камалды. Ал эми буту жабыркаган кайгулчу Алай райондук ооруканасында дарыланууда. Окуя кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 266 беренесинин экинчи бөлүгү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Медициналык экспертизанын жыйынтыгында чек ара кызматкери окуя учурунда мас абалында экендиги аныкталды. Акбура дарыясынан Индия Республикасынан жараны агып кетти. Милициянын маалыматына караганда, ал 29 май күнү курбулары менен спирттик ичимдигин ичип кырсыкка кабылган. Анын жансыз денеси ошол эле күнү эрте менен саат 9 чамасында табылган. Индия Республикасынын жаранынын өлүмү боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Жыл башынан бери Ош шаары боюнча сууга агып каза болгон 2 жаран катталды. Ошондой эле Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери ата-энелерге жаш балдарды кароосуз калтырбай, күтүүсүз кырсыктан сак болуусун эскертет. 2020 жылдын январь айынан бери февраль айында бир сууга чөөгө фактысы катталган. Ал эми экинчиси болуп бул ошол Индия Республикасынын жараны катталат. Ал эми азыр сууга түшүү мезгили келгенине байланыштуу ата-энелерге эскертип кетет элек. Ошол балдарыңыздарды кароосуз калтырбасаңыздар, сунун боюна алып барбасаңыздар, ошондой эле сууга түшүүдө абайласаңыздар, спирт ичимдиктерин ичип сууга түшүштүн кажети жок деп ойлойбуз. Ошондой эле ар бир суунун боюнда кайсы жерде болбосун балдарды көзөмөлгө алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турсаңыздар жеңилирээк болот деген ойдо. Карантинде аялдарга зордук, зомбулук күчөдү. Ош шаардык кризистик борборго жолдошунун ур токмогуна кабылып, кайненелердин зомбулугуна чыдай албай турмуштун оор кырдаалына кабылып, жардам сурап кайрылган кыз келиндердин саны өстү. 2018-2019 жылга салыштырмалуу 2 эсе өскөн. 24 жаштагы бул келин 2 баласы менен Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борбордо жашап жатат. Ал кайын журт тараптан зомбулукка кабылып, кризистик борборго кайрылууга аргасыз болгон. Кыйынчылык жок. Наоборот, Дарыха эже өзү бизге тамак кылып берди. Мынтип балам менен эчтеке кылбайм бул жерде. Ыйлап калат. Даже нарак жыйнаганга эми жарабай айтам. Ушу Дарыха эже өзү чуркап, өзү кылып барын тамак ашылдан бери. Ушунун печеньясын кылып бергенге эле жарайм. Рахмат ушу Дарыха эжеге. Бизге кыйла жардам берип көмөктөшүп атат. Канча балаңар мененсиңер азыр бул жерде? Азыр бул жерде 2 балам менен.
Эмне болду эле кичине мындай өзүңөр жөнүндө структураны айтып бересиңерби? Мен өзүм тууралуу эчтеке айтып барбайм, ушу тарыхка чейин айтып тарыхка жаманда неме кылган ошондой эле билсеңиздер болот. Бу окшогон кыз келиндер өзгөчө кырдаалдар учурунда көп келип борбордун жетекчиси март айынан бери алар менен жашап жатат. Анткени алар психикалык жактан жабыркап, жаш ымыркайлары менен келгендиктен аларды өз камкордугуна алып, тамак ашын, дары дармегин берип жатат. Мына 2 ай болду. 2 айдан ашты. Мен 14 мартта мен киргенмин, ошо 14 мартта. Ушул суббота болчу. Ушундан бери мынакей майдын бүгүн канча 22 болса, ушундан бери мен эшикке чыга элекмин. Эшикке чыга элекмин ушулар менен. Себеби бирөө келет, кайра экинчиси келет, боюнда болуп келет. Аларга скорый чакырам 1 ай, 1,5 ай тургандан кийин. Анан экөө-үчөөнү мына карантиндин периодунда, пандемия учурунда 1-3 келинди төрөттүк да. Частныйларга алып бардык, аяк бияка ошо. Анан дагы отурат экөө, боюнда бар. Эшикке көрүнбөйт. Ошонун ата-энелери алып келип ташташкан. Анан Борборго кайрылган аялдар карантин учурунда үй бүлөлүк зомбулукка кабылганы аз келгенсип постордон өтө албай, айрымдары аргасыздан артка кайтса, кээ бирин борбор жетекчиси милиция кызматкерлеринен суранып алып өткөн. Пандемия учурунда ошончолук көбөйдү. Посттон өтө албай кеткендери канча болду. Постко келип өтө албай тургандарды мага звонок кылышып, Дарык эже биз постко келдик эле өтө албай атабыз дегенде, милицияга берчи, ошо жанында дежурныйбы, бер ошого. Анан деп, ай балам, бул деген ушундай зордук зомбулукка калыптыр үй бүлөлүк. Сен мүмкүнчүлүгүң болсо өткөрүп койчу, 5 келей зат эле ушулар. Десем, ошолорго да ыраазы болдум. Болуптур эже. Эгер ошондой болгон болсо болуптур деп өткөрүштү. Ошентип мен 8 адамды өткөрдүм. Активист аялдардын бири Аваскан Ормонованын айтымында карантин маалында кризистик борборго эле эмес, ага кайрылып жардам сурагандар да көп болгон. Өлкөдөгү өзгөчө абалга жараша көпчүлүк эл жумушу жок отургандыктан каржы маселесинен көйгөй жаралып, жыйынтыгы уруш талашка чейин барып жатат. Жалпы 65%га чейин зордук зомбулукка кабылган аялдардын саны өстү. Мындан улам кризистик борборлорду көбөйтүү зарылдыгы жаралууда. Ошон үчүн кризистик борборлордун бүгүнкү күндөгү абалы аябай эле начар. Анан алар каржы таппай калган мезгилде бизнес секторго кайрылышат, анан болбой калса дагы марафон өткөргөнгө чейин барышат, анан болбосо ар жактан жардам сурашат. Ошол социалдык түйүндөргө чыгып жазып аткандарды көрүп атабыз. Ошол биздин продуктубуз түгөндү, биздин борборго ушундай жардам керек эле депчи. Ошон үчүн ушул нерселерди мындай системага салыш керек да. Мына пандемия дагы бирсе көргөзүп койду да. Биз мыйзамдарды аябай жакшы дегени менен биз ага даярдыгыбыз анчалык биз каалагандай деңгээлде эмес экен. Адам укугун коргоо, анын арасында аялдардын укугун коргоо, аларды ошондой коопсуз жайды камсыздап берүү жеткиликтүү деңгээлде болбой калды да. Зомбулукка кабыл болгон аялдар психологиялык жардамга муктаж болушат. Аны менен катар алардын балдарынын каржылык маселеси да башкы көйгөй бойдон калууда. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнов уулу, Ынтымак. Жалал-Абад шаарынын биримдик кварталынын жашоочулары бир нече аптадан бери ичүүчү суу жок кыйынчылык тартып жатканын айтып чыгышты. Алар суунун чыкпай калуусун кыш куйган адамдарга суунун сатылып жатканы менен байланыштырууда. Деген менен шаардын суу канал башкармалыгы дооматтарды четке какты. Теманы Кабылбек Көчкөнбай уулу улантат. Анаркан Абдурасулова Жалал-Абад шаарынын биримдик кварталынын жашоочусу. Ал бир нече аптадан бери суу чыкпай кыйынчылык тартканын айтат. Шаардын суу канал башкармалыгынын адистерине кайрылышканы менен такыр эле майнап чыкпай жатыптыр. Жума күнү барабыз да агызып, кайсы жерге чейин апарып чыкканын көрөбүз деп чоңдор айткан экен суучулар. Ошойдон жок, мына суучулар деле жок, суубуз деле жок. Суунун жоктугунан кээде бир фляг толтурабыз. Уже мени болсо эртең менен алабыз, 1-2 саат эле агат, анан токтойт. Бизде качан мына кирпичный кыш куйгандар башталганда суу токтойт. Күздө жазга чейин агат. Анан качан мына дарактарыбыз гүлдөп үлгөндөн кийин болду, суубуз токтойт. Ошон үчүн балдар биздин үйүбүздү кылып койгула ошо. Жергиликтүүлөрдүн дагы бири Бактыгүл Батырбекова да суунун азабы өттү дейт. Тамак ашка кудук убарлардан же көчөнүн эң башындагы бирин серин үйдөн 2 саатка чыкканда ташып келебиз деп буларды кошумчалады. Мына баарыбыз кирбиз. Кыштай кичине кир төшөктөрүбүз бар эле, аны жуубай чирип жатабыз.
Бұл ахуалда бізде өте ор. Су болса, немеге 2 жол çaldım. Ана жер водоканалды немесіне çalсам айтады, білген жерге барғыла дейді. Қай жерге барасыңар, үш жерге барғыла дейді. Білгеніңерді қылып алғыла дейді. Анан мияқта су сатып атасыңар десем, доказать бергіле дейді. Биримдиктен жашоочуларына агын суу келбегендиктен кудуктарына же чоң көлөмдөгү идиштерге сууну толтуруп, бардык керектөөсүнө ошону иштетишет. Антке менен кудукту автоунаа менен 5 тоннасын 1200 сомдон сатып алуу баарынын эле колунан келбейт. Ошондуктан суу чыккан маалда толтуруп алышат. Бирок кыш куюп жаткан жарандар ишин баштаган мезгилден тагыраагы күн жылыгандан тарта биримдикке суу келбей, элдин айласын кетирет. Кудукта болсо бир 200 литр суу бар. Может, көбірақтар баса су қалған жоқ. Рассветте су күні түні тынбай ағып отады. Кирпич құйған жерлер бар, машинамен сені алып барып көрсетемін. Кранттан су ағып, жерге чайылып, елдер қолда кирпич құйып жатты. Ошол биздин водозабордон чыккан суу. Жогоруда тургундар айткан кыш куюп саткан адамдардын үйлөрүндө иштеп жаткан жайларына да баш бактык. Чындыгында айрым кыш куйган үйлөрдө суу бар болуп чыкты. Дагы бир нечесинде бүгүн суу чыкпаган айтышты. Бирок ошол суу канал башкармалыгы берген эле суу түтүктөн сууну пайдаланышарын моюндашты. Жумасына 2 жолу чыгат да. Жумасына 2 жол канча сааттан берет? 1 сааттан берилет да. Жумасына 2 жолу 1 сааттан суу чыгарып беришет. А ошол учурда ылай-пылайыңарды кылып ырастап аласыңар. Ылайыклап алабыз, аны ёмкус бар, ёмкуска толтуруп алабыз да. Бышкага толтуруп аласыздар сууну. Запасной кылып чыкканча. Андай бул мынерде суу агат, аны дөңдөдө суу агат, бизге барбайт. Жергиликтүүлөр кыш куйган адамдар шаардык суу канал башкармалыгынын кызматкерлерине төлөмдөн сырткары акча беришерин айтышты. Бирок далилдүү фактылар жок. Ал эми аталган мекеменин өндүрүштүк бөлүмүнүн жетекчиси мыйзамсыз акча алууларды жана 20 күндөй суу чыкпай калганын четке какты. Сөзсүз түрдө азыр биз бул сыйлыгынан кийин өзүбүз барып текшерип жеринде график боюнча суу берилген жерде ар бир үймө-үй именно ошол сиз айткан ошол Бахар деген участокто 2017 жылы трубалардын 500-400 канча метрге чейин жаңыланып берилген. Жаңы эмелер коюлган. Илгери трубалары суу чыгыш керек. Азыр сууну буруп биз график боюнча берген убакта жетиш керек. Муну текшеребиз биз. Көрсө Жалал Абад суу канал башкармалыгынын биримдик бөлүмчөсү жетекчиликке кабар жеткизбей маселени жашырышкан экен. Ошентип маселеден кабардар болгон жетекчилер эми ал аймакка графиктин негизинде аптасына 2 күн суу чыгарын убада кылышты. Ал аткарылабы кийинки берүүлөрдөн сиздерди кабардар кылабыз. Бул маселелерин биз жолго койгонбуз. Жогору жактагылар билет. Кабылбек Көчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Баткен облусунун Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак Алга айыл аймактарында кылкандуу дан эгиндерин жыйноо иштери башталды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматы билдирди. Аталган аймактарда өнөктүк кечээ 28 майда башталып 2 гектар аянттагы арпа урулду. Жалпысынан райондо 2870 гектарга кылкандуу дан эгиндери себилген. Облус боюнча 2020 жылдын түшүмү үчүн 20702 гектарга күздүк кылкандуу дан эгиндери эгилген. Анын 7902 гектары буудай, 12792 арпа. Турмуштун орсуносуна сынбастан үй бүлөсүн багып келе жаткан инсандар аз эмес. Алардын бири Хальмион айыл аймагынын тургуну Айбек Ботобаев. Ал жаш кезинен тарта сүйлөй албайт, бирок ак эмгеги менен бир уул 2 кызын багып эрезеге жеткирип жатат. Теманы аймактык кабарчы узулантат. Айбек Ботобаев балалык кезинде кокустан улам тилинен ажыраган, жашоонун оор сыноосунан сынбаган Айбек Хальмион базарында бут кийим тигип үй бүлөсүнүн киреше булагын толуктап келген. Ал сүйлөй албаса да келген кардарлардын сөзүн угуп, оюн түшүндүрө алат. Бир күндө клиенттер 3-4 келет, кышта анча эле көп эле келет. 8,5-4 жетет. Акчасы канча болуп калды же небеси канча болуп калды деп, кандай каерден тигет ошолорду түшүндүрүп айтып берем. Айбек буга чейин Борбор калаада кара жумушчу болуп эмгектенип келген. Азыр бир күн ичинде 1000 сомдун тегерегинде акча табат. Ал өз ишин мыкты аткаргандыктан келген кардарлар да ыраазы. Өтө иши тыккан, жакшы, тазалыкка өтө маани берген адам, инсан катары билебиз. Анан кийин мындай жоопкерчиликтүү, бирөөнүн бир пут кийим алса дагы бүгүн десе бүгүн бүтүрүп берет. Убактысынан кечиктирбеген, ушундай адам да жакшы адам. Өтүкчү Айбекти жакындан таанып билген соодагерлер да колдоого алып, ишине байкоо салып турушат. Айтымдарында анын мүмкүнчүлүгү чектелсе да, үй бүлөсүнү багуу үчүн өз жумушун таба алды. Айбек укамды 2 жылдан бери көрүп таанып билип жүрөм да.
өте кейбір адам тілдері соо болып тұрып дағы şu жашоо үчүн аракеттенбестен баягы тилемчилик кылгандар өтө көбөйүп жатат азыркы күндө. Бул дагы жакшы эмес көрүнүш да. Бул Айбек укам şu кол менен има кылып түшүндүрүп, кыйналса дагы түшүндүрүп, şu тиричиликте үй бала багам деп 3-4 баласы бар. Аракет кылып өзүнүн семьясын бакканга аракет кылып атат да. Айбек базар ээсине 4500 ижара акы төлөйт. Күз-кыш мезгилдеринде бир ай ичинде 10 миңге жакын киреше таба алат. Азыр жай мезгилинде жумуш солгундаган убагы. Ошентсе да ишин токтотпой, эл кызматын аткарып жатат. Арзыкан Беркбаева, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ынтымак телеканалы көрүүчүлөрдүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн эске алган. Андыктан ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымактын социалдык тармактагы баракчаларынан күзөтсөңүздөр болот. Сиздер менен коштошом, саламатта туруңуздар.